ушул багыт боюнча. Ошто ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун бет ачаары болду. Долбоор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтарды көрсөтүүдө натыйжалуулугун жана жоопкерчилигин жогорулатуу аркылуу жарандардын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган. Ага район, аймак башчылары жана ЮСАИДтин өкүлдөрү катышты. Иш чаранын жүрүшүндө ийгиликтүү аймак 1 долбоорунда жетишилген жыйынтыктары жана артыкчылыктары айтылды. Долбоор Кыргызстандын Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын дубандарындагы жергиликтүү бийликке жардам берет. Маселе катары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында коюлган талаптар бул үй бүлөлүк зордук зомбулукту жоюу. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка тийиштүү иш чараларды көрүү болуп, мыйзам тарабынан ушу айыл өкмөттөргө, жергиликтүү кеңештерге дагы бир кошумча бир талап кошулуп жатат. Маданият тармагы бизде өчө начарлап кеткен экен. Кружоктор уюштурулган эмес. Айрыкча аккордеон черткен балдар, комуз черткен балдарыбыз жок болуп калган экен. Башка коңшу айыл өкмөттөрдө керек болсо ушул музыкалык мектептер бар. Бизде ушул музыкалык мектеп жок. Ошоганан ушул иримдерди күчөтүп, анан барган сайын ушул музыкалык мектептерге өтөбүз деген максат менен ушул иримдерди баштадык.